Мугалим чырпыктан чынар өстүрөт. Автор Саид Чамлыжа. Которгон Талантбек Маматов, Жумагүл Маматалиева. Үн коштогон Тайыр кызы Нургүл. Кириш сөз. Мындан кийинки эмгегимди мугалимдик кесип тууралуу жазам дегенимде, жада калса эң жакын деген досторумда мугалимдер китеп окушпайт, андан көрө акыл эмгегиңди башка темага арына дешти. Мугалимдердин китеп окууну көп жактыра бербегестигин мен да билем. Ошентсе да күндөлүгүмдөгү билим берүү жөнүндөгү маалыматтарды көмүскөдө калып кетүүсүн каалабадым. 2008 жылы январь айында көргөн билгенимди жана жазгандарымды топтоштуруп китеп кылып чыгарууга басмага сунуштадым. Кайра басып чыгарылуусу мени аябай кубандырды. Канткен менен айрым учурларда басмадан чыгарууда ар кандай көйгөйлөргө туш болуп жаттык. Кээде китеп аз басылды, же кагаз тартыштыгына туш болуп жаттык. Бул китепти басмага берерден мурун дагы бир ирет көз жүгүрттүм. Жана дагы бир канча жаңы жазууларымды кошуу керек экенин сездим. Колуңуздагы бул китеп ар кандай тоскоолдуктардан, мүчүлүштүктөрдөн кийинки оңдолгону. Эгер колумдан келсе, ушул китебимди билим берүү тармагында эмгектенген бүтүндөй мугалимдерге белек кылаар элем. Анткени азыр биз мугалимге караганда окуучунун маалыматтуулугу жогору болгон жана өзүн өнүктүрбөй туруп өзгөлөргө билим бере албай турган коомдо жашап жатканыбызды бир гана мен эмес, бөтөндөр да байкашты. Бул пикиримди билим берүү тармагындагы бир канча жетекчилер кубатташты. Урматтуу мугалим, ушундай учурда сизге ушул китебим пайдалуу болот деген үмүттөмүн. Алгы сөз. Кенже класста окуп жүргөндө баарыбыз чоңойгондо ким болууну каалайсың деген суроого туш болсок эле, мугалим, дарыгер, инженер болууну каалайм деген жоопторду айтканбыз. Менин да кенже класстагы арзуум мугалим болуу эле. Мектепте окуп жүргөн жылдарымда түшүмдө да мугалим болууну кыялданар элем. Мугалим болуу менин чоң арзуума айланды. Ушул кыялымды орундатуу үчүн аябай эмгектендим. Мектептин эң окурман окуучуларынан болдум. Бардык мугалимдер алдыдагы сынактардан ала турган баа менен мугалимдикке эмес, инженер же медицина факультетине тапшыруум керек экендигин айтып жатышты. Мен эч кимисине кулак салбадым. Кыялымдагы кесиптин ээси болууну самап жаттым. Мен мугалим болот элем. Ушул жазылгандарды окуп жатсаңыз жана мени мектепте окуп жүргөнүмдө тааныбасаңыз, Азамат, кыялдарыңды орундатуу үчүн аракет кылган идеалист адам экенсиң дээрсиз. Бирок мени мектепте окуп жүргөнүмдө тааныган болсоңуз, жалганчыны кара, биз сенин мектептеги шоктуктарыңды билбейт дейсиңби деп күлөөрсүз. Ооба, окуучулук күндөрүм башка окуучулар сыяктуу эле шоктук, тартип бузуулар менен өттү. Ал тургай мен мугалимден каргыш алган окуучумун. Мектепти аяктап жатканда болсо керек, бир күнү Салих агайыбыз мага ачууланып, Саид Чамлыжа, ылайым мугалим болуп калсаң экен деди. Акыры мен мугалим болдум. Сабак берип жатканда окуучуларыма ачуулансам, Салих агайдын өзү эсиме түшөт. Салих агай жана башка мугалимдер бизди кечиргендир деп үмүттөнөм. Аттиң, биз да Салих агай сыяктуу сабырдуу боло алсак, ачууланган учурда жөн гана тилдөө менен гана чектелсек. Мага сиз эмне үчүн немис тили мугалими болдуңуз деп көп сурашат. Бул суроонун бир гана жообу бар. Башка бөлүмгө өтө албагандыгым үчүн. Ошончо шоктуктарымдан кийин медицина факультетине өтө албайт элем. Мугалим болуу жөнүндө такыр ойлогон эмесмин. Билим берүү тармагындагы студент болуп жүрүп, акыркы курска чейин мугалимдик кылуу оюма да келген эмес. Акыркы курста бир окутуучуга аябай ачууланып, мугалим болушум керек деген чечим кабыл алдым. Менин ушундай чечимимди кабыл алуума себепчи болгон окутуучуга ыраазымын. 28 февралдын алоосунда идеологиялык талаш-тартыштар күчөп турган 1996-2000 жылдары студенттик күндөрүмдө көз карашыбыз такыр дал келбеген бир окутуучубуздун аракеттери мени ушундай чечим кабыл алууга түрттү.
чоң бир жалганды университеттеги студенттерине жылмаюу менен айтып ынандырып жатканы мага аябай катуу таасир этти. Эки жерде 2-5 болот дегенге барабар болгон жалганды жылмайынын ичине кантип жашырганына 20 жаштан өтүп университетте окуп жаткан досумдун бул жалганга ишенип жатканына таң калган элем. Мугалимдин окуучуларына коомго тийгизген таасири ушунчалык күчтүү экендигин байкаганымда мугалим болуу чечимин чыгардым. 2000 жылы университетти аяктадым. Мамлекеттик жана жеке билим берүү мекемелеринде сабак бердим. Дүйнөгө дагы бир жолу жаралсам да мугалим болор элем. Бүгүнкү күндө расмий кызматта иштебегендигиме карабастан дайыма билим берүү тармагынын ичиндемин. Кудай мени билим берүүдөн башка тармакта иштөөгө муктаж кылбасын. Ыраазычылык. Мектептин эң шок классына эң сонун бүтүрүү кечесин даярдаган агайым Музафер Эймияга рахмат айтам. Мектеп ашканасында чай ичесиңби деп биздин тартибибизден сырткары биз менен алек болгон кымбаттуу агайыма рахмат айтам. Мектеп жолунда жаныма жакын келип, баары жакшыбы Саид, көйгөй барбы деп сураган агайыма рахмат айтам. Мектепте биз менен дос болуп, класс сыртында болсун, класс ичинде болсун, бизди колдоп турган агай эжекелерибизге рахмат айтам. 4 жылдык студенттик жашоомдо таанышканым үчүн сыймыктанган, сабактан көбүрөөк жашоо тууралуу көп нерселерди үйрөткөн, менин жашоого болгон көз карашымды калыптандырган профессор Мустафа Качалын мырзага рахмат айтам. Инсан тарбиялоо күрөшү. Орус-Жапон согушундагы мыкты кол башчылардын бири адмирал Того кандуу согуштан кийин өлкөсүнө кайтканда аны өзгөчө урмат сый менен тосуп алышат. Өлкө жетекчилери катышкан сый тамактан кийин башкы министр ордунан туруп, урматтуу адмиралым, сиздин мамлекет үчүн жасаган эрдиктериңизди, согуш майданындагы каармандыктарыңызды жана эмгегиңизди ушул жерде жашаган ар бир адам унутпайт. Улут катары сиз бизге карыздарбыз. Кандуу согуш майданындагы эмгегиңизди актай албайбыз. Ушул учурдан тартып кааласаңыз өргүүгө чыгып, каалаган убактыңызды үй бүлөңүз менен, жакындарыңыз менен өткөрүңүз. Кааласаңыз губернаторлукты, акимдикти, өкмөттү жана башка ар кандай кызматта сиз үчүн эшик ачык деди. Башкы министр сөзүн аягына чыгарганда баары адмирал Тогого назарын бурду. Ордунан турган адмирал отургандарды кыдырата тиктеп алгандан кийин токтоолук менен сөзүн баштады. Урматтуу министр, кадырлуу коноктор, мен көрсөткөн сыйырматыңыздар үчүн рахмат айтам. Албетте, мен бул каардуу согушта аскерлерибиз менен биргеликте болгон жеңишибизге кубанып турам. Мага ыраа көрүп жаткан бардык мансап кызматтар үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Бирок мен алардын бирине да талапкер болбойм. Кандуу согуш майданында мен бир нерсени байкадым. Эч бир согуш инсан тарбиялоо күрөшүнөн маанилүү эмес экен. Майдандагы согуштарда жеңишке ээ болууну каалаган улут алгач, инсан тарбиялоо күрөшүндө жеңишке ээ болуусу керек экен. Эң чоң күрөш инсан тарбиялоо күрөшү. Ал эми бул күрөштө жетекчилик кылгандар мугалимдер. Мага сыйлык берүүнү каалап жатсаңар, анда менин өлкөбүздүн бир бурчундагы бир мектепте мугалимдик кызматты аркалоомо мүмкүндүк бергиле. Өмүрүмдүн калган бөлүгүн ушундай өткөрүүнү каалайм жана сиздердин жалгыз өтүнүчүм ушул деген экен. Жай ичи өзүн өзү өнүктүрүү багытында макалаларды жаздым. Окуу башталганда ата-энелер жана мугалимдер үчүн жаза баштаймын. Өлкөбүздө эң чоң колдоого арзыган жана чоң көйгөйлөрдү башынан өткөргөн инсандар мугалимдер экендигин сезүү менен бирге эле китебимди жалаң гана көйгөйлөрдү айтпаймын. Бул жазгандарым билим берүү министрлигине багытталбаган соң аталган тармакка кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү сунуштоо ниетим да жок. Инсан тарбиялоо согушунда чалыкпаган мугалимдер жана жаш мугалимдер үчүн калемимди колго аламын. Инсан тарбиялоо согушунда мен дагы бир согуш талаасын ачуу үчүн жазылган жазууларым сиздерге. Баланы тарбиялоо жаатында билими жок ата-энелер туурасында да көп айтыла бербейт. Баланы жарык дүйнөгө алып келип, анын курсагын тойгозгондон башка эч бир милдети жок деп эсептелген ата-энелердин айынан мугалимдердин канчалык кыйынчылыктарга туш болуп жаткандыгын да айтпайм. Согуш талаасында чалыккан баатыр мугалимдерге колдоо көрсөтүүдөн башка ниетим жок.
окоптордо жылдап инсан тарбиялоо согушунда күрөшүп чалыккан мугалимдерге моралдык жактан колдоо бере албасам да максатыма жеттим деп эсептейм. Замандын жаштарынын жалкоолугун, тентектигин, тартипсиздигин же акмак экендигин айтып аларга билим берүү мүмкүн эместигин далилдөө ниетим да жок. Ар кандай нерсеге карабастан мугалимдик вазифасын аткарып, саздын ортосунда гүлдү өстүрөрүнө ишенген жана данектин өсүп чыгуусу токойду көрө алган мугалимдерге жумшаган эмгеги өз жемишин берерине ишендиргим келет. Мектептердеги физикалык тоскоолдуктар 40-50 окуучуга сабак берүү канчалык оор экендигин далилдөө, лаборатория, китепкана, спорт залы жок учурлардагы билим берүүнүн кыйынчылыктарын айтууну каалабайм. Жүрөгүмдөгү мугалимге айткым келген нерсе бул: биз ар дайым кыялданган, жолукканда ар дайым бизге үмүт берген, келечекте үмүт кылуусузду камсыздаган, биз үчүн жумшаган эмгегин эч качан унутпай турган мугалимдердин көбөйүшүн каалайм. Түшүнүгү жок мектеп жетекчилерин, текшерүүчүлөрдүн иш кагаздарын текшерип, мугалимдерди ыңгайсыз абалга салган учурларын айтып, убактымды короткум келбейт. Инсан тарбиялоо күрөшүнө аттанган мугалимдердин